1926 жылдын 1-февраль күнү Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасы түзүлгөн. Аталган административдик аймак туп-туура 10 жыл жашап, 1936 жылы Кыргызстандын Советтик республика болуусу менен кийинки этапка өткөн. жылдагы Октябрь социалисттик революциясынан кийин Кыргыз элинин тарыхындагы жаңы барактар ачылып, бирдиктүү мамлекет түзүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Алгач 1922 жылы Абдыкерим Сыдыков жана Ишеналы Арабаев баштаган улуттук лидерлер тоолуу Кыргыз облусун түзүүгө аракеттенип, тилекке каршы бул максат ички жана тышкы күчтөрдүн соккусуна кабылып, ишке ашпай калган эле. Натыйжада демилгечилер куугунтукка кабылып, саясий аренадан чыгып калышкан. Бирок мындай аракет аларды тескерисинче чыйралтып, жаңы шакирттерди тарбиялап, аларга улуу максаттарды улантуу миссиясын жүктөөгө өөлгө түзгөн эле. Натыйжада 1924 жылы 23 жаштагы Түркстан автономиясынын Борбордук аткаруу комитетиндеги жооптуу катчы кызматында иштеп жаткан Жусуп Абдрахманов башында турган жетекчилер Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүүгө жетишкен. Ошондо Пишпекти борбор кылган азыркы эгемендүү Кыргызстандын географиялык картасы пайда болгон. Мына ошол 14 октябрдагы тарыхый окуя мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү алгачкы кыштардын бири эле. Кудайкуловго окшогон, Бабахановго окшогон, кыргыздын арасынан чыккан ириткен Абыке Көбөштүн урпактары деп койсок болот. Ошо кыргызга кас адамдар. Кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болуштун кереги жок. Биз ошо Жети Суу облусунда эле Казак АСР, ал убакта Кыргыз АСР болуп турган, ошонун эле курамында жүрө берсек болот деген идеяны көтөрүшкөн. Аны ошол мезгилде казактардын айрым бир саясий элитасынын өкүлдөрү да колдогон. Натыйжада 1922 жылы ошол июнь айында курултай өтүп, баары чечилгенден кийин ошолордун улам Сталинге кайрылуусунун негизинде бир телеграмма менен бул Кыргызстандын алгачкы мамлекеттик түзүлүшү бул жокко чыгарылган. Андан кийин булар өзүнүн күрөшүн токтоткон эмес. Ошол күрөштүн улантып туруп 1924 жылы 14 октябрда бул Кара Кыргыз автономиялуу облусу деген автономиялык макамдагы РСФСРдын курамында Кыргыз мамлекетин өзүнчө мамлекеттик түзүлүш катары бөлүп чыгууга жеткен. Ошентип 1924 жылы түзүлгөн Кара Кыргыз автономиялуу облусу экономикалык жана маданий курулушта бир катар ийгиликтерге жетишкен. Сабатсыздыкты жоюу, чек араларды тактоо, административдик аймактарга бөлүштүрүү иштери, аппаратты түзүү дагы дээрлик аяктаган эле. Мындан улам Кыргыз автономиялуу облусунун кеңештеринин 1-съезди Бүткүл Союздук Борбордук аткаруу комитетинин алдына Россия Советтик Федеративдүү Союздук Республикасынын курамында областы автономиянын жаңы улуттук мамлекеттик түрү болгон Кыргыз автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасына өзгөртүү жөнүндөгү маселени койгон. Натыйжада Бүткүл Союздук аткаруу комитетинин президиуму төмөнкүдөй чечим чыгарган. Кыргыз автономиялуу облусун РСФСРдин курамында жана мурдагы чек аралары менен Кыргыз автономиялуу
Советтик социалисттик республикасына айландыруу. Бул чечим ошол эле жылдын ноябрында Москвада өткөн Бүткүл Союздук Борбордук аткаруу комитетинин 3-сессиясында Кыргыз автономиялык облусунун аткаруу комитетинин иштери жөнүндө Абдыкадыр Орозбеков жана Фатьяновдун докладтарынан кийин күн тартибине коюлган эле. 1927 жылдын 1-мартында РСФСРдин Борбордук аткаруу комитети менен Эл комиссарлар совети Кыргыз АССРнин мамлекеттик түзүлүшү жөнүндөгү жобону бекиткен. 7-мартта болсо Фрунзе шаарында Кыргыз АССРнин кеңештеринин 1-съезди өтүп, анда Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасынын түзүлүшү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Ошондой эле съезддер аралык жогорку мамлекеттик орган болгон курамы 127 мүчө жана 27 талапкерден турган Борбордук аткаруу комитети шайланган. Ошол 27 жылдын марты тарыхтын хронологиясын эске алганда бурулуш окуяларга толгон тура. Дегеним, айдын башында Фрунзеге чогулган жалпы республика аймагынан келген делегаттар дээрлик 1 ай улуттун келечегин талкуулашкан. Абдыкадыр Орозбеков башында турган президиумдагы шайланып, ага чейин анын орун басары кызматын аркалап келген Жусуп Абдрахманов жетектеген Эл комиссарлар совети өкмөтү түзүлгөн. Анын курамында Касым Тыныстанов жетектеген Эл агартуу, Жайнак Саадаев башкарган жумушчу дыйкан инспекциясынын комиссариаттары иштеген. Мындан сырткары тышкы мамилелер, жол каттамдары, телеграф, соода, финансы, эмгек комиссариаттары түзүлгөн. Кыргыз жана орус тилдери республиканын аймагында тең укукта экендиги жарыяланган. Эми ушул жерден дагы бир тарыхый окуяны айта кетпесем болбос. 1928 жылы Жусуп Абдрахмановдун өкмөттү жетектегендин 2-жылы башталаарда башкы комиссар дагы бир тарыхый чечим кабыл алган. Ал мамлекеттик аппараттагы баардык улуту кыргыз эмес кызматкерлерди кыргыз тилин үйрөтүүгө милдеттендирген токтом чыгарган. Эгер мурун область деген аталыш болсо, бир мамлекеттин эле бир областы деп эсептелет. Ал эми республика болгондо уже автономдуу өзүнчө өз алдычылыгы бар да. Өкмөтү пайда болот биринчиден. Эгер мурун аткаруу комитети болсо, эми өкмөтү пайда болгон статусу. Өзгөчө бюджеттерди, мамлекеттик бюджеттти бөлүштүргөндө аларга ошо республикаларга маселен миллион сом болуш керек деп койсо, ошондой финансы жактан дагы өзгөчө бир статуска ээ болот. Бул жагы дагы жакшы. Анан экинчи, биздин Кыргыз автономдуу республиканын өзгөчөлүгүнө карап келсек, ошол мезгилде көп эле калктар өзлөрүнүн мамлекетин республика деңгээлине чыгарганга аракеттенишкен. Бирок ага ушундай бир нерселер болгондо, талаптар. Биринчиден, СССР мамлекетинин чегинде болуш керек, чегарасына жакын, тышкы өлкөлөр менен чектеш болуш керек деген бир талап болгон да. Мына ошон үчүн биз болсо Кытай, Афганистанга жакыныраак мындай чегибиз бар. Ал эми бөлөк чоң этностор, татарлар, башкыртлар саны жагынан дагы көп, бирок республика статусуна жете албай калышты. Ошон үчүн ушундай талап болгон. Анын экинчи дайыр талап калкынын саны миллиондон кем эмес болгон деген немелер бар да, маалыматтар бар да. Ошо биринчи Кара Кыргыз автономдуу областу уюшулганда 1924 жыл 14 октябрда. Ошондо Кыргызстандын калкынын саны Кара Кыргыз автономдуу областында 800 миң эле болгон. Көрдүңүзбү? Жетпей калган. Ошол кезде эле биздин жетекчилер республика болгонго аракеттенишкен, бирок калкынын саны жетпей калган. Эми туура 1926 жылы 1 февралда атайын указ чыгып, биз өзүнчө Кыргыз советтик социалисттик
автономиялык республика деп указ чыгып атпайбы. Ошол күн биздин кийинки мамлекеттүүлүгүбүздүн башаттарынын алгачкыларынын бири да. Алгачкы башаттарынын бири. Бирок ушул 26-жылы биз өзүнчө союздук советтик социалисттик республика болуп, автономдуу республика болоордон мурда өзүңүз жакшы билесиз, 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык областы болду. Андан мурда тоолуу Кыргыз автономиясын түзөбүз деп биздин ата-бабаларыбыз, мисалы үчүн, ушул Абдыкерим Сыдыков башында турган, Ишеналы Арабаев турган, Жусуп Абдырахманов турган, бөлөк дагы бир топ биздин аттуу баштуу ошол кездердеги кыргыздардын ичинен чыккан алгачкы саясий интеллигенция, чыгармачыл интеллигенция, Касым Тыныстан, мына ушулардын аракети менен бир топ иштер жасалып келген. А кезектерде ошо 22-жылы жанагы биздин республика болбой калышыбыздын өзү дагы, Жолус автономия область болбой калышыбыздын да өзүнүн бир объективдүү, анан дагы субъективдүү себептери бар. Анткени а кезектеги кырдаал өзү кызык болгондо улуттук чегералар, анан улуттардын аралаш жашап кетиши өзгөчө Орто Азия чөлкөмүндө, улутчулдук маселенин күчөп кетиши, топ-топ болуп алган маселелер. Анткени биздин Орто Азия чөлкөмүндө жашаган элдердин баардыгы аралашып кеткен, аралаш жашашкан да, бир эл, бир журт болуп чогуу жашашкан. Илгерки баягы Түркстан болуп, анан ошондуктан улуттук автономияларды түзүү маселесинде өтө чоң карама каршылыктар болгон, кыйынчылыктар болгон. Мына ушу кыргыздардын ичинен эле чыккандар өздөрү ой республика болбой эле койсок болот дегендер да болгон да. Анан 22-жылдагы окуянын башатында ушул маселелер турганда, кыргыз өзүнчө автономиялык республика область боло алабы, боло албайбы деген маселе турганда, бирок улуттун өкүлдөрү болуп тургусу келген эмес. Мисалы үчүн түштүгүн Түркстанга кошуп, түндүгүн Казак республикасында кыргыз деп аталып турганда аларга кошулуп кетүү жөнүндө маселе көтөрүлгөн да. Мисалы үчүн Кудай кулуптардын көтөргөн маселеси ушул да. Анан бирок ошого карабай аракет кылып, анан Сталин өзү кийлигишип атып, анан бул маселени токтотуп, андан Кара Кыргыз автономиялык область түзүлгөнү, ошол Кара Кыргыз автономиялык область түзүлүшүнүн өзү кыргыз мамлекетинин, бүгүнкү көз жашап аткан кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө негиз болгон да. Ошол 24-жылы Кара Кыргыз автономиялык область түзүлбөй калса, 26-жылы биз социалисттик, советтик социалисттик автономдуу республика болбой калат элек да. Маселенин баардыгы ушул жерде турат да. Ошо 24-жылы биз Кара Кыргыз автономиялык область болуп, РСФСРдын составына киргенибиздин да чоң саясий тагдыр чечерлик жагдайлары бар. Эгерде ошол кездерде биз өзүнчө туруп калсак, РСФСРдын составына кирбесек, биздин чырмалышкан, чаташкан чегарабызды ким талашып, ким бөлүштүрүшөт эле. Мына биздин ошол кездердеги жана мен айткан улуу муундун өкүлдөрүнүн, ошол кезде саясий элитанын акылмандыгы ушул болгон да. Мисалы үчүн биз өз чегарабызды Түркстандан бөлүп чыгыш кыйын болмок, казактардан бөлүп чыгыш кыйын болмок. Ошондуктан Россия чоң федеративдүү республикасы бул маселени чечсин деген кыязда биздин аталарыбыз ошол жака түртө салып атпайбы. Анан ошонун негизинде жанагы Орто Азияда чегаралардын бөлүнүшү, эми азыркы мезгилдеги бөлүнүштөргө караганда эле автономиялык областтар, область автономиялык республикада эле толук өзүнчө укугу жок. Бир топ укугу кеңейген менен баары бир кандайдыр бир андан жогору турган өлкөнүн курамына кирип турат. Автономиялык республика мына 1924-жылы октябрда Кара Кыргыз автономиялык область түзүлүп атпайбы. Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшү бул өзүнүн мамлекеттүүлүгүн жоготкон кыргыз элинин белгилүү бир мезгилдерден кийин кайра мамлекеттүүлүгүнө ээ болушунун башаты. 25-жылы андан кара деген сөз табып салып Кыргыз автономиялык областы, ошол эле жылы жергиликтүү чечим менен ушул автономиялык республика түзүү укугу берилген.
26-жылдан баштап автономиялык республика. Бул автономиялык республика Россия Федерациясынын курамында болгон. Мындай учурда автономиялык республика болгон менен кыргыздар мындай караганда 3 мындай бийликтин астында болуп калганда, биринчи өзүлөрүнүн жергиликтүү бийлиги, экинчиси булардын баардыгы ошол учурдагы Орто Азиядагы түзүлүш Түркистанга баш ийип турушкан, Түркистан СССРине деп туруп, анан үчүнчүсү болсо түздөн түз Россия Федерациясына. Мына ошондой болсо дагы бул биринчи жолу мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү, атайын Ревком, революциячыл комитет түзүлөт дагы. Анын биринчи төрагасы Иманалы Айдарбеков болуп, ал мынау улуттук чек араларга бөлүүнүн натыйжасын ишке ашкан нерсе дагы бул кыргыз элинин жалпы биримдешишине, экономикасынын андан ары өнүгүшүнө, маданиятынын бир калыпка түшүшүнө, мына ушул саясий жактан дагы адистерди тарбиялап, өлкөнүн биримдүү болушуна жол ачкандыгында турат да. Ал эми кийин жанакыдай өзгөчө ошо Кара Кыргыз автономдук республикасы областынын иштеп аткан мезгилде кичине начар чабалдык болуп атканын байкаганын Жусуп Абдырахманов Сталинге 25-жылы майда жазат. Ушундай болду деп. Анан кийин эми ушундай проекттериң бар экен, туура анда эмесе өзүң аткар деп, ошол 25-жылдын где-то бир сентябрь-октябрында эле уже Кыргызстанга жиберет. Ал мурун Москвада эле да. Жиберип келгенде ошондо Орозбековдун орун басары болуп калат, Абдыкадыр Орозбеков. Ошол неметкенден кийин кайта баягы сөздөрүн, баягы талабын, республикага өтөбүз деген нерселерин баарын жеке эле кат менен эметпестен, ошол жетекчилердин баарын Москвага алып барып, кыргыз элинин өскөнүн, ушул 2 жылдын ичинде өскөн 26-жылы болуп атат да. Ушундай чечим чыккандан кийин жанагы көргөзүп келип атат. Ошондо Жусуп Абдырахманов, Төрөкул Айтматов, Орозбеков, Саадаевдер менен, Калин менен, Будённыйлар менен жолуккандар бар да. Мына ошентодон кийин 1 февралда жанакынтип республика статусуна келгенден кийин жанакыдай өкмөт түзүү. Анан эми албетте 26-жылкы окуя биздин тагдырыбыздагы өтө чоң олуттуу мааниге ээ окуя. Анткени 26-жылы өзүнчө өлкө болуп, автономиялык республика болуп, анан агезектерде мындай 3 түрдүү, 3 жакка баш ийген жагдай болгондо, өзүнө баш ийген, андан сырткары Түркистанга баш ийген мурда, анан Россияга баш ийген, РСФСРга. Анан ушул 3 эзүүндагы жаман жактары болгондо, 3 жакка баш ийүүнүн да жаман терс жактары болгон, маселе чечилген эмес. Анан ошондуктан жанагы улуттук автономия берүү жөнүндөгү маселе бул ачык айтышыбыз керек. Ошол кездердеги мындай эл элиндик улут саясатынын мындай бир жакшынакай жолго коюлушу катары, ошонун бир майда улут өкүлдөрүнө пайда тие турган маселе катары баалашыбыз керек. Кийинчерээк улут маселесиндеги терс көрүнүштөр анан биздин улут катары кайра жоюлуп кетишибизге көмөк көрсөтүп калган учурлар эле да. Ошондуктан бул 26-жылдардагы окуяны деги эле Кыргыз Республикасынын өзүнчө автономиялык область болуп, республика болуп, андан кийин союздук, советтик, социалисттик, союздук республика болгон абалдарыбыздын баардыгынын башатында мындай кырчылдашкан кыйын мезгилдер. Ошо кыйын мезгилдерде саясаттын жыл аргысын туура түшүнгөн, улуттун эртеңки өнүгүү жолун, өнүгүү мыйзамын туура түшүнгөн жанагындай адамдардын болуп калышы биздин кыргыз элинин чоң бактысы деп эсептесек болот. Эгерде агезектерде ошо биздин аталарыбыздын өтө мындай мыкты акыл-көйлүгү, саясий конъюнктураны жакшы түшүнгөндүгү, саясий багытты туура түшүнгөндүгү аркасында биз өзүнчө мамлекет болуп
өзүнчө мындай бир эл болуп турабызга, же болбосо сан жагынан, аймактык жагынан бизге караганда чоң элдер бүгүнкү чейин мамлекет кура албай жүрбөйбү? Биздин тагдырыбызды ошо биздин ата бабаларыбыз жана сиз айткан мезгилдердеги ата бабаларыбыз туура чечип койгон. Кыргыз автономиялуу республикасынын аймагындагы калктын саны 993 миңден ашып, анын 67%ын кыргыздар түзгөн. 1929 жылы алгачкы конституция кабыл алынып, бир жылдан кийин Жусуп Абдрахманов баштаган өкмөттүн чечими менен Ош округу жана Каракол, Нарын, Талас жана Фрунзе кантондору менен катар андагы болуштуктардагы административдик бирдик катары жоюлуп, ордуна 24 район түзүлгөн. Ар бир район айылдык кеңештерге бөлүнүп, андан сырткары 7 шаардык жана 2 шаарча кеңештери уюшулган. Ошентип, кыргыз элинин жашоосундагы жаңы доор башталып, социалисттик жашоо толугу менен өз мыйзамдарын киргизген. Эми биринчиден туура айтып атасыз, а дегенде бул 4 эле республика түзүлгөн да, совет бийлиги жаңыдан орноп атканда, Закавказьяда, Россияда, анан Түркстан болуп, ушул сыяктуу эле республикалар менен барабар улуттук чек-аралар, анан улуттар өз-өзүнчө мындай мамлекет болуу саясатын көтөрүп аткан мезгил. Анан биздин бир четинен ошо кездерде ушундай бир кысталыш абалга түшүп калышыбыздын бир себеби географиялык жактан ар кайсы уездерге, ар кайсы областтарга чачырап, мисалы үчүн кыргыздар Түркстанда болду, Түркстан ичине Сырдарья, Амударья, уезде Фергана деген сыяктуу түштүгү ушуларга өзбек калкы менен бирдикте, башка улуттун өкүлдөрү менен бирдикте, түндүгү болсо Каракол, Нарын, Чүй, Алматы, Жамбыл сыяктуу географиялык аймактык чектерге бөлүнүп, ошол аймактын баардыгында кыргыз элинин өкүлдөрү болуп калды да. Анан жана кыйчалыш абалдын, кыйын абалдын түзүлүшүнө ушул географиялык жагдай себепкер болду. Анан экинчи жагынан биздин өнүгүп кетишибизге, мындай бир жакшы жагдайдын түзүлүп калышы, биринчиден жанагындай өзүнчө автономиялык, мамлекеттик түзүлүшкө ээ болуп калышыбыз. Экинчиден аймагыбыздын мындай кичирээктиги. Үчүнчүдөн кыргыз элинин мурдатан бери келаткан, байыркы замандан бери келаткан жакшынакай аракетчилдиги. Биз мына бүгүнкү айтып атпайбы, кыргыз десе жалкоону элестетебиз да, бүгүн жок. Биздин мындай жалкоо, анан жана кыргызчылык деген негативдүү аттянктарга ээ болуп калышыбыз бул акыркы эле 200 жылга жетпеген мезгилдин аралыгындагы окуя. 1850 жылдардан кийинки окуя да, ага чейинки кыргыздын тарыхы, тагдыры, кыргыздын кыйындыгын далилдеп келген. Балким баягы ар кайсы айылдар тактап биз Өзбекстанга киребиз, биз Казакстанга киребиз деген нерселер болгон да. Эми ал кезде чек арага аябай деле мындай катуу көңүл бурушкан эмес. Себеби бир мамлекеттин ичинде болгон да. Анан кийин Совет өкмөтүнүн саясаты дегеле мамлекеттерди жоюу болгон. Улуттук мамлекеттер бул убактылуу субъекттер болгон. Бара бир эл болобуз. Керек болсо планетардык масштабта бөлөк өлкөлөр дагы социализм жолуна чыгат, чектер жоюлат деген пикир болгон да. Анан ошон үчүн жанакыдай көп аябай талашпай эле, жакшынакай эки жетекчилер деле келип алып эле сүйлөшүп туруп эле мындай кылалы, тигиндей кылалы деп эле чечип койгон аны көп. Да, бар эстердин курамында сөзсүз түздөн түз СССР барыбызга 1922 жылы түзүлгөн. Дегенде 4 эле республика болсо, анан кийин кирип отуруп, акырындап 15 союздук республика чейин согуштун алдында жеткени белгилүү. Биз болсо 36 жылы союздук республика болгондо деле биз өзүнчө республика болгонубуз менен укугубуз баары чектелүү болчу да. Негизги маселелер пландуу түрдө
Россиядан, Москвадан СССРдин борбору деп бекитилип келген. Автономия бул албетте областка караганда автономиялык республика дегендин өзү кийинки бир мамлекеттүүлүктүн кийинки баскычы болгондо, андан кийин анан жанагы союздук республикага айлануу, мына ушунун баардыгы келип бизди тынчтык жолу менен 91-жылы эгемен суверендүү мамлекетибиздин түзүлүшүнө алып келди. Жакшы каада салт катары, үрп адат катары, элдин өзүнүн ички менталитети катары калыптанып калган жагдайлар сиз айткандай Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өбөлгө болгон жагдайлардын бири. Андан сырткары эң негизги фактор ошол биздин жанагындай өнүгүп кетишибизге өбөлгө болгон. Бул ошол кездерде биздин мамлекет башчыларынын, кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн тазалыгы, мыктылыгы, иш билгилиги, элдин кызыкчылыгын, өзүнүн кызыкчылыгын жогору кое билгендиги. Же болбосо мисалы үчүн Юсуп Абдырахманов министрлер советинин, министрлер кеңешинин төрагасы болуп турганда жана казактар, казак калкы ачкачылыктан кырылып аткан учурларда ошолорду сактап калууга болгон аракети, элди сактап калууга карата болгон аракет жана күндөлүгүндө жазып атпайбы? Мен казак эли көргөн кыйынчылыкты менин элим көрбөш керек. Мени кызматтан алса алып койсун, жумуштан айдайбыз, мен элимди сактап калышым керек деп жанагы резервке деп койгон, үрөөнгө деген буудайларды элге таратып атпайбы үн кылып. Мына ошо менен жеке эле кыргызды сактап калбай, ошо кездерде мына 30-жылдардын башында 30-31, 32-жылдары келген миллиондогон казактарды сактап калып атпайбы ачкачылыктан. Ошентип 10 жыл жашаган Кыргыз автономдуу советтик социалисттик республикасы 100 миңдеген казак элин ачарчылыктан сактап, аларга баш паник берип, толгон кыйынчылыктар менен коллективдештирүүнү ишке ашырып, алгачкы 5 жылдык пландарды түзүп, аны аткарып, сабатсыздыкты жоюунун системалуу жолун ишке киргизип, айтор дагы толгон ийгиликтер менен өз доорун татыктуу басып өтүп, 1936 жылы союздук республика макамына жетүү менен тарыхтын жаңы барагы ачылып, улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков айткандай, 1000 жылга тете мезгилди артта калтырды.